Кечээ 13-январда Бишкек шаарынын медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасында 2 жаштагы Алихан чарчап калгандыгы белгилүү болду. Баланын чоң апасынын айтымында 4 саат аралыгында Алиханга убагында тиешелүү жардам көрсөтүлгөн эмес. Bir günde мындайдан 500 келет. Жакшы болот азыр дейт. Анан ыйлам дейт. Эже, пожалуйста, балам жаман болуп баратат. Бирдеме кылып койгулачы дедим дейт. Анан эмне ушунча врачтар эмне ар бирөөнүн артынан пожалуйста деп чуркайбызбы. Келиним өз боюнда бар 8 айлык. Чуркап ыйлап жүрөм дейт. Пожалуйста карап койгулачы баламды деп. Десе келди дейт, келип карап скорый келсин деп кетип калды дейт. Кайра отуруп кислород неме кылып коюп кайра кетип калды дейт. Анан балам алып отурдук дейт дагы эле. Анан тызылдай баштайт дейт. Биз эмнени күтүп атабыз, эмне түшүнбөйт да, мен эмнени күтүп атабыз десе эле. Кайра чуркап бардым дейт кабинетке. Эмнени күтүп атабыз эже, эмне болду десе. Силер больницага барасыңар, скорый күтүп атабыз деп айтты дейт. Эми ушу килиттеген 3 больницадан скорый күтөт деген эмне жакшылык. 2 сааттан келиптир, андан кийин реанимацияга алып киргенден скорый келди дейт. Эми ошока ревматологду деле чакырып, бөлөк врачтарды деле чакырса болот эле да, өзүнүн мээси жетпей атса эмне кылам? Же капитет деле бер жакта деле первоначальный неме бар, отделение. Ошо приемныйдын эле биягында. Ошока алып кирип деле баланы кислород кылып же бирдеме кылып капитетсе болмок да. Халатный отношенияда сага окшогондун 500 келет. Скорый келет, азыр күтүп тур деп скорыйга билем мен андан мурун чалса деген очередь күткүлө дептир. Биздин балдарды ооруп аткан балдарды скорый келет деп. Азырго бул такси менен кээ бир бар да ата-энелер керек болсо скорый ошол таксиге акча таппай аткан бар ата-энелерчи. Анан такси таппай калса 2 сааттан кийин скорый келсе балдарыбызды монтип эле балы колуна кармап, өлүң кармап отура берет экенбиз да. Анан аягында аябай эмеси көгөрүп баштады дейт. Келбейт дейт. Анан эле чууркап бардым дейт. Эже, пожалуйста, карап коюңузчу деп ыйлам дейт. Суранам, карап коюңузчу, балам көгөрүп баратат кайра десем эле анан ий деп эле чуркап келип эле баланы кислородду карады дейт. Анан эле мынтип кислороддон трубканы чүлү басып менен артман көтөрдү дейт. Ошондо эсине келдиби? Ошондо реанимацияга чуркап алып киришиптир. 2 саат эмне эшек такалап отурду. Ошон киргенде эле ошо реанимацияга момундай болуп калды. Тяжелый бала ушундай атат. Реанимацияга жаткыра туралы, скорый келгиче экен десе болот эле да. Анан 2 сааттан кийин реанимацияга чуркайт деп, бул кандай билбейм мен, кандай түшүнсө болот мунучу. Ал айтат эмне балдарыбызды өлтүргөн апарабызбы, андан көрө үйдө эле дарылайлы деп. Ичинде милициялар менен таппай койдук. Экинчи кабыл алган ошо эмеге алып келген врачтарды неме айтпайт булар. Ким пожалуйста айтып койгулачы, кайсы врач деп айта алсак да айтпайт бири-бири. Мы не можем дать такие сведения дешип. Анан баланы кайра туруп немеге айтышыптыр деге, бала при смерти деп. Кандайча при смерти келет, эмне 4 саатына 2ден 21 мүнөт өткөндө балам айтат, таксиге М-банкка котордум деп. Андан кийин эле кирдим да, ошондо саат 4тө реанимациядан 4:30 алып кириптир. 5тен өткөндө реанимациядан неме ошого чейин алып отура беришкенде буларчы бир эчтеке кылбай эле скорый күткүлө дейт. Мен түшүнбөйм, килиттеген больницада кантип скорый күтүшөт я. Азыр эмне талап коюп атасыздар? Мен аз талап коюм, эмне үчүн ошо экинчи жанагы алган врач ошо ушуга чейин мен даже врачтардын немесин эмнеге силер ошондо кечке скорый күтүп отургансыңар, бир действие кылбай, жок дегенде капельница кылбай. Ошону сурашсын, мисалы ошол врачтачы, мен ошол врачты мен жазалайт элем. Билсин эмнеге ошентип кармап отурду депчи. Неужели ошончо ошо 3-чү больницанын заведующий силер ошондойсуңар, бир врачты чакырып даже бир неме кылбай скорый күтүп отурган. Минтип отурса элдин баары өлө бербейби? Больницага алып келсе кайра скорый күтүп отурсак, ошонун баарын карап беришсин. Мен жон койбойм мунучу бул бойдон. Биз деген мына азыр элдер деген көп эле деген кой эми Кудай берди, Кудай эми алып койду деген немеге өтүп калышкан. Эч ким унчукпай, мен унчукпай кала албайм мен. Мен эртең да келем, эртең таңкы, эртең менен 5 минут кала ошо жака да келем.
Gelip de o жаққа да ысылдайып бак ошол врачтын аты жөнүн айтып эмнеге ошону экенин билмейинче мен келе берем баары кетпейм мен 3-чү больницадан. Келиним чыркырап ыйлап отурат. Апа ошо эми мурун кийин неме болсо бир жөнүнө ооруп атсак ошо кичинекей бир немеге ушундай жардам бере албай коюшту. Эмне себептен ушундай болуп калды деп. Сине жумуштан келгенде балам ойноп эле күлүп жайнап тозуп алган. Экөөбүз ойноп алып жатканбыз. Анан түндө бир аз температура бериптир. Келинчегим туруп дары ибуфенин берип температурасын түшүрүптүр. Тондордо келинчегим чалды, бала адышка болуп атат. Скорый чакыр десем, скорый чакырыптыр, саат 1-лерде келинчегим чалды. Скорый бош эмес экен, выезд көп экен. Бизге очередь жеткенче 1 саат болуп кетет экен. Эмне кылайын деп. Анда такси менен эле кете бер дедим. Такси менен 3-чү детский больницага келди. 3-чү детский больницага келип эле приемный блокко келди. Приемный блоктон укол сайыптыр, ингаляция кылыптыр. Анан кислородко отургузуп коюптур. Келинчегим менен балам 3-чү детскийге келгенден кийин мен жарым сааттайын жумуштан сурана алып келдим. Келинчегим да 8 ай боюнда бар азыр. Келинчегим кыйналып калбасын деп келе баланы мен кармап отурайын деп. Балам экөөбүз отурдук. Балам кислороддо отурду. Уктап кетет, титирейт, ойготуп коем. Тамды карап отурганбыз экөөбүз. Анан мында айланып эле айнекти карап отурдук. Балам ыйлап коет, пап деп коет. Папа деп толук айтчу эмес, пап. Экөөбүз айнекти карап отуруп, сүйлөшүп отурдук. Балам ыйлап коет. Балам ыйлабас, бул машина келет. Бул менен кетебиз экөөбүз, магазинге барабыз балам. Алдап коюп отурдук. 2 саат. Улам врачты чакырып коебуз. Врач бизге ингалят эмеге тиги кислородко салып койду. Болду, отура берле деди. Биз ошол жерде отурдук. Врачтар кирген да жок. Келинчегим айтып койгон, "Мени чакырчы, эмнеге отурабыз биз? Мен түшүнгөн жокмун, биякта эмне ушул жерде эле отура беребизби?" Десем, врач кирди дагы, скорый күтүп атабыз, скорыйга чалдык. Скорый келип башка больницага барасыңар. Анан мен айттым, "Эмнеге башка больницага барабыз? Детскийге келип атпайбызбы?" Десем, "Жок, силердики бөлөкчө экен, башка больницага барасыңар" деп чыгып кетип калды. Кайра жок. Бала кислороддо отурду. Анан кайра врачты чакырып келди. Ушинтип эле отура беребиз. Скорый эмне болду? Скорыйга чалып атабыз, мына келатат деп коюшту. Анан ошондо тиги врач айтты. Мурдунан кислороддо чыгарбагыла. Кислороддо чыгарсаңар эле бала дем ала албай калат деди. Анан эмнеге дем ала албай калат деп мында айткылачы десек, монета жутуп алган деди да. Монета жутуп алган деп эле рентгенге алып барыла деди. Рентгенге көтөрүп барып, рентгенде чечинтип баламдын 2 колун кармап турдум, рентген тартты. Кислороду жок эле алып бардыңыздар, э? Кислороду жок эле алып бардык. Анан рентгенден кайра келип, кайра кислородко отурдук. Анан рентгендин снимагы чыкты. Таптаза деп чыкты. Өкпөсү да таптаза деп чыкты, тамагы да таптаза деп чыкты. Анан айттым, "Причинасы эмне болуп атат эже?" десем, азыр айтат деп эле врачтар бири-бирине түртүп коюп атты. Бирок причинасын эч ким бири айткан жок. Мен кечинде даже ошо балам чарчап калды деп уккандан кийин да причинасын уккан жокпуз. Эмне болгонун билген жокпуз. Диагнозун кое алышкан жок. Диагнозун кое алышкан жок. Мен ошол жерден туруп алып ызылдап, "Диагнозун көрсөткүлөчү балам. Балам эмнеден өлдү?" Анткени реанимацияга мен баламды өз колум менен көтөрүп киргем. Ошентип приемный блокто отурдук. Приемный блокто отуруп эле анан уже 2 сааттан ашты. Приемный блокто отурдук, бир кабинетте кислороддо. Анан уже баламдын ошо оозунун тегеректери көгөрүп чыкканда, келинчегим айтты, "Мен врачты чакырчым, оозу көгөрүп атат." Десем эле врач келди дагы мурдунан сол жак тешигинен кичине мындай чыгып калыптыр. Ошону кайра ары киргизди дагы.
аппарат жакка барып эле бирдеме кылды да анан баланы карады. Баланын оозу көгөрүп турганын көрүп туруп эле ошо аппарат жактан эле баягы кислороддун шлангысын сурду дагы жүргүлө мени менен деди. Биз баягы приемный блоктон чыгып аркы корпуска реанимацияга жеткенче баягы эл көп болду. Ошо элди аралап чыккан жакты ошол жактан чыгып баратканда эле пап деп акыркы сөз ошо пап деди дагы ыйлады. Анан ыйлаба болду, азыр буум келет, буум менен кетебиз десем балам ушундай көтөрүп бараткан көзү менде көзүн алган жок. Ошо акыркы сөзү пап болду. Ошо менен эле реанимацияга көтөрүп кирдик. Азыр реанимацияга кирсек врачтар даже баламдын фамилия атын эчтекесин билбейт экен. Реанимацияга кирдик. Реанимацияга кирип кеткенден бир 10 мүнөттөн кийин реанимациядан бир эже чыкты дагы. Келинчегим дагы кирип кетти. Данныйларын айтып бергиле деп. Данныйларын келинчегим айтат, мен данныйларын жазып атканда дейт. Мама деп 3-4 жолу кыйкырып ыйлады дейт. Анан мен баягы жасалбай койдум дейт, до конца жасалбай койдум. Мен баламды көрсөткүлө деп эле келинчегим айтса врачтар көрсөтпөй коюптур. Азыр көрсөтө албайбыз. Чыгып туруңуз деп келинчегимди чыгарып ийет. Ошол жерде кечке отурдук. Анан саат 6-ларда эле врач чакырды мени. Иним экөөбүз кирсек эле балаңыз өтүп кетти деди. Ошол жерден эле причинасын айткыла, эмне причина болуп атат, эмнеден каза болду, эмнеден өлдү бул. Мен реанимацияга ыйлап өзүм көтөрүп киргем, сүйлөгөн бойдон көтөрүп киргем. Десем бир да врач айта албай койду. Чалар келди, роудуга бардык. Анан роудудан анан ошо следовательден көрдүм кагаз чыгарып, ошо следовательге бериштир. Эмне экен жөнүңүз? Диагнозун дагы эле мен түшүнгөн жокмун. ОПС, ГКС дейби ушундай кылып эле бирдемелер жазып туруп эчтекесин түшүнгөн жокмун. Азыр 3-чү балдар ооруканасынын главврачы келдиби? Бир мындай түшүндүрмө бериштиби? Эч ким келген жок. Эч ким, бир да врач келип түшүндүргөн да жок, айткан да жок. Эчтеке кылган. Реанимацияда отурдук. 3 саат, 4 саат отурдук. Бирөө басып келип мондай причина менен балаңыз монтуп калыптыр, мондай оор экен. Бирок балам ооругандай болгон жок. Бир аз адышка болуп келди. Бирок балам андай эмес болчу. Буга чейин ооруду эле болмос? Буга чейин вообще ооручу эмес. Вообще больницага келбепти. Вообще бир да жолу больницага келген жокпуз. Биринчи жолу келдик, ошол менен алып калышты. Оста балам эсли адышка болуп, буга чейин адышка болуп, тиги реанимация айтып атат. Мага при смерти келди депчи. Ошо да реанимацияда орус врач, ошол айтып атат да, мага при смерти келди. При смерти келген эмес. Мен анткени өзүм көтөрүп киргем реанимацияга. Пап деген бойдон көтөрүп киргем. Сүйлөп аткан, Бала сүйлөп аткан, пап деп ыйлады. Булар ошо кислороддо жатканда реанимацияга кирип кислород койбой коюшту буларчы. Кислороддон дем алып, кислород менен сүйлөп аткан бала. Экөөбүз сүйлөшүп отурганбыз. Бирок балам адышка буга чейин да болгон эмес. Азыр баламдын видеолору бар. Футбол ойноп, топ ойноп жүргөнү чуркап 1 мүнөт бир жерге тура алчу эмес. Толикка чуркап жүрчү. Видеолорунан бери бар, баягы футбол ойноп, топ ойноп жүргөн, чуркап ойноп жүргөндө. Материал дем алыш күндөрү даярдалгандыктан Бишкек шаарынын медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын башкы дарыгеринин кабылдамасына да, оорукананын каттоо бөлүмүнө да телефон чалып байланыша албадык. Эртеңки чыгарылышта оорукананын башкы дарыгеринин ой пикирин жана тергөөнүн жүрүшү боюнча маалымат беребиз.